Bak olan katta. Oşolordu dümürü menен yok bulup. Mınalarga kolu çıkardı. Жаңа кен şu. Eski bақтар жұлып салу үшін жаңа сорттар дегектер. Европаның көчөт. Калла, ертеп шотурган калла сортунда калма. Бул жагында черешня бар экен, кокон гилас. Бийикке баатына карап иш кылабыз. Бутакты мүмкүн болсо аз кесип керек да. Бул жоон бутакты кескен, сен адамдын санын буттарын кескен менен барбы. Канча кичинекейинде кичине жара ачсаң ошончо жакшы болот. Жараны тез жаап кетишинче. Ошон үчүн бутактар аз мезгилде үчүн пиканкалап сындырып койсоң, жара аз ачылат, тез жаап кетет да. Жоон оргундан кескенге карагандачы. Ал жерден орус зыянкеч да кирет, жумурташташ да зыянкеч, орус бар кирип, тарап урат коюшу мүмкүн. Мына жерде ортодо карасаңыздар, эми каталарын айтабыз. Бул кимдин багы, кайсы кыйындын же кайсы жөнөкөй адамдын эмес. Биз билгенибизди билгендей кылып айтабыз барлык жердечи. Мына жерде түз кесилген, бул ката. Кышагыраак кесиш керек эле. 10-15 градус. Дарактар бир аз кыйгачылык кесилет. Кесип атканда ыкмасы бар, ошо чуть-чуть кыйгачканда дарактын кожасынан болуп жаап кетет. Мына жаап кетип атат да. Садабы бар сүйкөлгөн окшойт адашпасам. Мына окшон курагандар ушу урап ичкерге чейин кетет да. Ошон үчүн түгүнөн кескенге аракет кылат. Түгүнөн десе жарып баягы отунду да кошуп жарымдан кескен да туура эмес. Ал нар жакта бүчүлөр да сындырып уратып койсоң ал. Нормасы түгүрөгүнөн кылып туруп эле бир аз кыйгачылык кессе болду. Мынтип жаап кетет. Бул туура кесилгендер мына көч. Мына ката кесилген. Бул курайттагы дүмүрүнө чейин, ылдыйга чейин курап кете берет. Барып жарылып, ал жерден оор зенкештер кире турган эшик болуп калат да. Дарбаза ачылат, троян дарбазасычы. Мынандай катамына кыйгачыраак болуп кесилиш керек. Ушул жабыш керек да. Жапкандар туура. Анан ортосун ачтыңыздар. Биздин Кыргызстанда өзгөчө түштүк жакта алма кутайт десе эле мунун ортосун ачып ваза кыла беребиз да, чашабразный кылып эле. Күн жакшы тиіп кетер, мына бир жыл кутак кессең, эркек кутак деп коет элдин тили менен айтканда. Ошол мөөрбөй турган муундар алыс болгон, өтө бийик өсөт, өтө күчтүү өсөт. Булар көбүнчө 2 же андан ашык 3 жылдык, 4 жылдык бутактардан чыгат. 1 жылдык эмес, 2, 3, 4 жылдык жоондорду кескен ошодон көп чыгып кетет. Булар кичине мезгилде эле тазалаш керек. 90% буну биз колдонбойбуз. 90%. 10% качан колдонобуз? Benim mına жерде дарагымы, мына бутагым бир мал келип сындырып койгон болсо, бу жерде бутагым калбай калды. Ушул жерден мен мөмө алышым керек. Тустай калып кетти. Даракта баланста туруш керек. Мен бир бутта турсам түрүп койсо жыгылам. Эки бутта турсам жыгылбайм да, баланста туруш керек да. Ар тарапка сегиз бутак жайылыш керек да. Форма шамал болобу, кат эмес болобу, анча жыгылбайт ошондой. Ошол учурда буну ийип, бүгүп, мындай зындар менен кыш бакалашка суу кандай ыкма болсо да жерге газык кагып кыскасы менен ийип, жашына зубачка менен ийип башкалып, ошону бурап кичине өзүнүн ыкмалары бар, ошол менен эртерээк түшүмгө киргизсе, булардан да мөмө алса болот, толукташ үчүн. Ошо 10-15% ошодо эле колдонобуз. Аслында 90% буну биз колдонбойбуз, эркек бутакты. Биз мөмө өрө тургандар көбүнчө кыска болот, мына спор мөмө өргөн бутактар болот да. Мына жерде ушулар гүл ачат, кыска мөмө бүчүрлөрү. Булар барган сайын бугунун мүйүзүнө окшоп формалып кете берет. Чатырап, бул жерде мөмө өрдү, жанынан өсөт. Бул жерде мөмө өрдү, дагы бияка өсөт. Ошентип 7-8 жылдык, 10 жылдык дарактар карасаңыздар, бүгүн мүйүзүнө окшош бир абал келет эрте жазда. Жалбырап жок мезгилде карагандач. Биринчи бүчүрүн таанышыбыз керек, сортун билишибиз керек. Не сорт, күчтүү өскөн сортпу же спур сортпу? Мөмөсү кызылбы же жашылбы? Жашыл болсо көбүрөөк шак, көбүрөөк бутак, көлөкө. Кызыл болсо азыраак, жакшыраак кызарыш керек дегендей. Ар биринин өзгөчөлүгү. Подвой кандай? Подвой күчтүү болсо аралыкты жабыш үчүн алыс эгилет дагы, ошого жараша көбүрөөк буталып, алысты толукташым керек. Мен мына жерден да түшүм алышым керек. Орто жөн эле жазып мендечи. Эгер андай кылбай турган болсом, араларын жакыныраак кылышым керек, жерден эффективдүү колдонуш үчүнчү. Бул эми ошо высокорослый баягы чаң алма, бак алма деп коет. Бизде июлдун 10-дорунда бышып калат да, мына ушу тегеректечи. Июндун башынан июндун 15-лерине чейин бышып, жакшы эле бага сатылат, 40 сом, 30 сом, 40 сом тегерегине сатылат, оптовый. Элдер, дыйкандар бири-бирине эме кылып атып, алып сатардан эл алганда кайра эле 50-60 сомдон алат ошонучу баягы дасторконго койгондо алма сакталат, бирок ошо март-апрелде көбү түгөнөт, анан кийин кымбаттайт. Марттан где-то бир майларга чейин дасторконго баягы той тосур башка жакшылык жамандык койгонго ошол мезгилдерге эрте бышканы дагы бир чети жакшы. Баягы талап болот, бирок конкурент кичине аз болот да. Эрте бышкан алманын эрте түшүм жыйналганы, эрте кутуласыз баягы мөмөдөнчү проблеманы эртерээк чечесиз. Анан эрте болгондо бизде баардык эле сентябрда бышкан алмаларда Golden, Redchi, Superchi, дагы эмне деген көп эле алман сорту, жакшы алман сорттору азыр сентябрдын 20-ларында бышат көбүчө. Fuji дегендер октябрларда бышат, Грен Смиттер. Ноябрда ошо Pink Lady, Rosy Globe'лор бышат. Галалар август ичинде бышат да. Аз биз көрүп келген гала.
Мына чекедеги да Галанын жаңы версиясынан Галавал деген сорту. Аз bunun bir жаш чоңуна дагы барабыз буюрса. Бул ушу быйыл жазда эгилген көчөт экен. Подвой 106 болуш керек, адашпасам 106. Yok, bu 9 bu. М9 Karlik Karlik bu. Araltılmayın. Бул М9. Кандай дейсиз? M9 karlik bu. Не болуп турбайбы дейсиз? Aralığı jakın. Aralığı jakın. Аралыгы жакындыгы ол 9да деле жакынсы болот, ММ106да деле жакынсы болот, 111де деле жакынсы болот. 50-80 сантиметр. 106'da men göz жетпей kaldı. Менин көзүм жетет. Менин көзүм жетет. Туркияда ошо сиздерге үйрөткөн түрктөр айтпаганда болгончу. Туркияда 4 метрге 1 метр кылып зымды тарттырып ММ111ден 106дан жүздөгөн гектар бактар менен көрүп келдим. YouTube'да каналымда багы бар. Каалаган подвойду 3 подвой тең аралыгын 1 метр кылып эге берсеңиздер болот. Стандарт. Ягын 3,5 же 4 кылып, аслан 4 кылышат. Не болсоңор керек? Стойка, зым. Гитаранын кылдарына 5-6 зым. Ар 10 метрлерге бир стойка. Стойка же галваниз темирден болот, же жыгачтан болот. Жыгачта баягындай өзүнүн узун турбанын ичинде дымдалат. Дымдалган жыгач чирибейт дагы, курт да жебейт аны. Бир эмеси $800 сомдон $10 тегерен болуп калат алчы. Могу дагы эми кайсынысы арзан болсо ошоңуз керек. Бизде эч бири жок. Чет өлкөдөн сатып аласыздар. Барды чет өлкөдөн кылат, 100 гектар кылгандарчы. Мынаны өзүңөр деле жасатып алсаңар болот. Усталарга сүйлөшчү калыптарын жасап туруп эле уйдуруп алсаңыздар болот. Кылып аткандар бар. Эми ошону айтып атам да. Ушундай уйдуруп алсаңыздар болот. Кыскасы бизде бир завод ушинтип атайын чыгарбайт. Алмак үчүн мына стойкада эч ким чыгарбайт. Азыр күчү жеткендер өзүнө кылып атышат. Өмүрбек Абдрахманов бар мисалы, Абил Азымов бар. Ушинтип күчү жеткендер өзүнө кылып атышат. Бирок бир ишкер алмак көйөт атат, мен ушуну чыгарайын, зымын чыгарайын, бирдемке чыгарайын деп эч ким киреше элек. Биз баарын сатып алабыз. Уруктан, көчөттөн башта почти 90% сатып алабыз. Дары, удобрение баардыгын сырттан келет, Кыргызстандан чыкпайт да. Менеттен бөлөгү, жер судан бөлөгү баардыгы сырттан келет. Капельный, сапельный болсун. Ошону акырында мына ишкерлер көп эле турат, бу жерде жалпысынан ишкерсиздер. Бир четтен балдарыңыздар, кыздарыңыздарды окутуп, кичине уш тармакта илим алса, өзүңүздөр уш тармакта кичине ишке кызыксаңыздар, киришсеңиздер болот. Тамчылап сугар жагына бирөөсү, башка жагына бирөөсү дегендей. Эми бул башка тема. Теманы аныктап эле коелу. Көчөт ичине жакыныраак кетет болот. Подвой М9 экен. Мен карап туруп айта албайм. Муну көзүбүз ачык эмес, эч ким айта албайт. Билген адам ушу жердегилер айтып берет. Бактын ээси. Көз bir алганбыз азыркы көз. Бул жерде Саткан адамдар мен үкелерим болот, акелерим болот, жомарт кылып акелерчи. эмдейт мына. Ооба, жакшытан келген да. Эскенин үстү. Ооба, ишендик. Бул эмне биткен подвою. Карлик. Аралары урап алган мына жердегиси. Карликти 80 см 1 метр кылып бересиздер. Карликтерде көбүнчө мына жер ишип кетет. Баягы дал келбестикте дагы ишейт, анан карликке уланганда дагы подвою күчсүз болот. Булар тамыры кичинекей болот. Бурап туруп тез эле түшүм берип коет да. Тарак анча чоңойтпой туруп эле тез түшүм берет. Мөмөгө алгандан баштап азыктын көбү мөмөгө кеткен үчүн дарак анча өспөй калат. Аз-аздан өсүп тез мөмөгө келет, көп мөмөрө баштайт. Ошон үчүн биз буларды тандайбыз. Азыр мен мисалы акчам болсо, же сиздердин акчаңыздар, мүмкүнчүлүгүңүздөр жетсе, мен мына системаны сиздерге сунуштайм. Буга эмне керек? Буга акча керек, билим керек, жакшы бутаганды билишиңиз керек. Мына акча, мына зымы акча. Эгер ага даяр эмессиз, мен анча буташты билбейм, эми үйрөнүп атам, жаңы кирдим десеңиздер, эми информация аз. Мен биринчи полукарлик сунуштайм, 2 метр, 4 метр. Ошо менен 5-6 жыл өзүңүз менен өзүңүз тыйла үйрөнүңүз. Андан кийин акча будан деле чыгат насип кылса, анан да жер көп Кыргызстанда. Жер тапсаңыздар болот. Кайракы жерде де өздөштүрсө болот, суу кылып, ошентип туруп деле эме кылса болот да, карлик өтсө болот. Бара-бара өтөт элдер. Баягы кара черный белый телевизор менен мынтип эме кычкач менен бурайт эле. Кийин пульт чыкты. Анан кийин светный телевизор, аз плоской чыкты. Аз интернетке улап кое турган ыкмалар бар. Бүт YouTube'ду телевизор менен көрөсүң. Ушинтип ар нерсе жаңыланып атат, заман өнүгүп атат, өсүп атат. Биз да ошонун аркасынан келе атабыз да. Өнүккөн аркасынан үйрөнүп, ар кимиси ар жактан үйрөнүп келип, колдон келишинче өнүкүп туруп атат. Баарыбыздын ниетибиз ошо бир эле нерсе. Ошондо жакшы өздөштү үйрөнүшүбүз керек. Мына жерден эми зымын тартканга жетишпей калыптыр. Өзү дагы айтты, азыр ошо чет өлкөдө жүрөт. Иштер менен анан буну мына бутак быйыл пайда болду да, мына жерден кесиптир. Негилдирактан кести, эми көчөт мындай эле болуп келди да. Мен эле алдым буданчы. Бул фирмадан алдым, бирок башка сорттардан. Мен тааныштарым алып, ошто мен да бир-экөө сопровождение кылып берип атам. Бүчүрлөрү бояс, мына бүчүрлөр тирүү да. Мыналар бүчүр пайда болду экен. Ылдыйдагылар тирүү, бирок чет өлкөдөн аякта мындай озап аяк окшотуп эле боо кылып жүктөп туурага тебелешет, бияка алып келип түшүрүшөт. Бир нерсе болуп атып, бүчүрү сынып калып атат да, мыначы. Узак жолдон келген сынып калып, мен бир агроном катарымда жерден 3, 4, 5 дана бутак каалайм. 3, 4, 5 дана ар тарапка кеткен генен градуста
ар тарапқа тегіс таралған, үстен қарағанда 5 жылдыз формасында ар тарапқа кеткен 5 бұтақ қалаң да, мисалыша, идеалы шы. Аны шығарышым үшін мына жерден 50 см, 60 см-ден 91 метрге чейінгі аралықта маға 5 дана бұтақ керек. Бірінші форма беріп атқан, егілген жылы. Аны шығарыш үшін 95 см-ден 80-91 метрлерден кесем мен үшін. Что мына жерде мынандай лидер шығады, бұл өкені сындырамдағы мына жерден генен грастап мен өзім бағымдағыдай бұтақ шығарыш үшінші. Азыр қысқасы бұны кескен, күшті бұтақ пайда қылды, емі бірінші ярус пайда қылады. Мына бірінші ярус. Бұны зым болғанда азыр пайда болған жылдан әлі чөп болды атқан, мынандай иіліп тұрады. Мынау чөбірек та, бұл отын болу керек. Шына мезгілде зымға байлаш керек та. Атайын аппараттар бар, Италия алдырсаңар да болады. Мен каналдықтарын бағанан көрдім, Денис каналдықтан. Аралықтыра чырс етіп басасың, мынауны зымға тік өзі байлап қойды. Ол мен де орол бойсы. Чырс етіп, степлерге оқшалы чекіп кете береді. Мына жерде де баяғы учын кескенде бүрі тік кетіп, анан қалғанындай тарих ошолорды. Мына лидер өліп қалғанда, лидер мынау болады, емече. Үстідегілер жоқ қылып, лидерді алмаштырыш керек. Мына жерден кесіш керек та. Лидер себеп күшті болуш керек. Қапталдағылардан екесе жоон болуш керек. Мынау эч уақытта мынаны жоонду болуш керек. Себеп мына жоонду бирдей болса, азықса эке бөлініп, бұл дағы жоон ұрып. Үйде бірі ата болуш керек, үйде бірі президент болуш керек. Мамлекетте бірі башқарыш керек. Қалғандар ошоны поддержка беріп, ошондо жарықтағы түшүмдө мол болот, сон болот да. Бир закон бар бұл тарақтан делечи. Физиологиясына жашы иштеш керек. Анан көп лидерлүү же эки лидер дегенде шабдалларда ушундай ыкмалар бар. Жерлерден 50 см-лерден кесилет, көп бутак чыгат, ошодон мияка кеткен, бияка кеткен экөөнү камыштарды сайыптырып, ошолой байлап кетип, кийин отун кылып алып, мындай X формасында бизде үй тамгасы болуп калат. Формалар берген ыкмалар бар, арасында 50 см-ден кылчы. Форма көп, ыкма көп, акчага, билимге жарашап каалаган кылсаңыздар болот. Азырынча алмага тиешелүү айтырам болсок, ошо веретено тотабыз орусчасы. Лидер формасында ортодо бирөө кетиш керек. Капталдарына ар тарапка кеткен мындай бутактардан 15тен 22 чейин бутак болуш керек. Саны спурларды 15, 16, 17. Мына жакшы шактангандарда 22 чейин бутак болсо жетет. Ар бутактан 2-2,5 кг мөм алсаңыздар, где-то 30 кг терини мөм аласыздар. Ошол 30 кг мына бир типтен жетет. Бул жерден 1 гектарга 2000-2,5 көчөт басса примерноча. Эми расстояние жаш өзгөрөт бул. Орточо 2000-2,5 басса мына карликтерде. Ал жерде сиз 25-30 кг ала турган болсоңуз 60-65-70 тоннага чейин алсаңыз болот да. Адам бир 5-10 тонна чирик чургуна кетсе, бир 50-60 тонна сатыла турган таза сапатта мөм алынса болот. Ушундай жалпысынан ушундай. Бул ошол азыр будан бир жаш чоң көчөттөргө да барабыз. 1 жыл мурда эгилген калабалдын. Алар түшүм берип калды уже. Бирден экиден мөмөлөр бар, жакында Facebook'та мөйүшлөшүп экен. Ошондой кыскасы. Нар жакта баг алмасы бар. Каласаңыздар ал жака да бир барып өтөбүз. Баягы баг алма деп эстеп чыккан. Жүрүңүздөр анда. Мына 1 жылдыкка азык берсе болбойбу? Неге? 1 жылдык. Быйыл эгилгенге. Эмне бериш керек азыр ушул жылда? Эгилгенден баштап 1-2 ай тамырына жана жоон өзөгүнө сактаган азыгын колдонот. Ошо жери булардын кампасы сактай турган жери. Ошону колдонуп бүткөндөн жерден ала баштайт. 1-2 айдан кийин март эксеңиз, апрель, майдан баштап азот бересиз. Топурактын анализин кылдырасыз биринчи. Профессионал болсаңыз, анан жөнөкөй кылсаңыз шактандырыш үчүн, өстүрүш үчүн азот бересиз. Топуракта башка эмес. Мына эккенде эле 7 см-ден 45 керек да. Регина жана Кордия деген кеч пишип турган терешен сорттору. Чехословакия Кордия сортту Регина Англияны эле унутуп калдыңан соң, бирок өкөтөң чоң, сау узун, сау жашыл, узакка сакталат. Ушул сорттор былтыр мына 2-жылы кетип кала баштасам. Бала жана ака. Чоң пачка рокланган ака. О, кандай. О, адресте номер. Мына ошо кескенден көрдүңүздөр, мына чыгат. Ушундай мезгилде тазалаш керек да. Мына ылдыйлаган сайын генен градуска чыгып атат да. Бизге генен градусу керек да. İçine öskön tar gradustар керек эмес. Мына ошондорду Үйдө кетип тургандар, тике кеткендер көлөкөдө калат, арактын ичин көлөкө калат, анда болсо мөмө аз берет. Себеби күндүн жагы тийбеген үчүн бүчүрдагы мөмөлөр турган бүчүргө айланбайт. Тарысын эмекенде. Азыр бир суроо алайын. Мен биринчи сиз жакшы билем деп атасыз, мына сортум эмне? Жок, муну билбейм мен. Ана берки ака. Бир баласы билем. Сен кестиңби? Сен кестиңби? Жок, адакалакка кол тийсе керек, мен тийген эмесмин былтыр. Ошол былтыр bizden сурады эле манасамакка байланыштырып ошондон алган. Анан бирок чүт кичине эмелери бар. Көчөп келгенде Адакалакканы көчөп эмесмин ал, бирөө башка адакам билем. Белектин немеси калтырып. Адакалакка мындай койбойт. Бирин. Майли ким кыркса бактын өзү билет. Кимге кырктырат, кандай кылып, кандай эме кылат, ар ким өзү билет. Бирок биз билгенибиз бир аз айтып өтөлүм. Мына 2-жылдык бутак жакшы өскөн, жоон оргонун караңыздар.
Чындыгында жакшы караган, канча сугар шлангалар нерип турат. Bir жылдан кейін, екінші жылы спор бар. Мөмө берет турган бүчүлөр пайда болуп тур да. Бул кийинки жыл жазда мыналардан гүл берет, болотчу. Бул 4 жылга чейин жакшы мөмө берет. Эң жакшы мөмөнү 2 жылдык бутак берет. Мына 2 жылдык бутак болот. Бул бирок 1 жылдык экен. Мына ошол жер 2 жылдыкта тошуначы. Мына жерден кесилген жазда. Мына азыр өсүп атат, күчтүү болуп, дагы кескен жайларда дагы өсүп атат да. Көп кессең көп бутак чыгарат. 5-10 кестиң 10 та чыкты. 10ду кессең 20 болот, 20 кессең 30. Көлөкө боло берет, мөмө жок, көлөкө болот, мөмө жок. Сен андай кылбашың керек. Болчу градус мындай ачып, мынабы кесүүнүн 5 ыкмасы бар. Эми азыр канчалык деңгээлин түшүнүп бере алам. Мына градус өзү тар да. Бул чыккандан кийин сыртка кеткенин ачып туруп, бул дагы ачуу ыкманын бирөөсү. Бирок биз анча сунуштабайбыз мунучу. Себеби бул жагы ачылганы менен мына жер баары тар болуп тура берет. Сен арыктын бул жагын караганы менен баш жагы бузулганда баш жагы не то. Буну башынан 3 бүртүк кесүү деген бар. Мынаны адамдын көкүлүн кескендей кылып, жаш баланын көкүлүн кайчыны ушундай кармап жерге параллель ушундай түз кармап туруп, мына жерде мындай кескениңде ушул жерде 3 бүртүк бир форма чыгат. Эми степ кесиң, ар кандай аттар бар, англисчечи. Панчинг деп коет, эми терминдин кереги жок, бизге түшүнсөк болду. 3 бүртүк кылып кесе турган болсоңуздар, мына ылдыйкы бутактан кенен градуста мындай бутактар тике кетпейт. Градусту кеңейиш үчүн тар кетип аткандарды ушинтип кеңейтсеңиздер болот. Тарларды итагын эле башына сындырыш керек эле. Мынаны калтырганда, мынаны сындырганда мына 3-4төн мына жерден кенен градуста бутак чыгат эле. Бирок бул кыскараак кесилген. Мына жерден 70 сантиметрин кесип коюп, 80-90 мына жерден кессе, мына өзү узун эле экен, жоон экен. Мына жерлерден кескенде мынаны сындырат эле. Мына жерде экинчи ярус, биринчи ярус биякта, экинчи ярус биякта, ортодо гүлдүн жарыгы тиет. Бирине мишейт этпейт. Бул жагынан түшүнүп аласың, буягынан түшүнүп аласың. Тура болот эле. Мына экөө аралуу жакын болгон биринчиси. Экинчиси күчтүү тиг өсүп аткандарды калтырган. Буну жоготуш керек эле. Аны дагы кыска кылып кесип койгон. Канча кыска кессең, ошончо күчтүү өсөт. Канча учурагынан кессең, ошончо аз өсөт. Себеби элестеткиле, бир шлангада суу бар, напор. Силер уч жагынан кессеңер, напор күчү атат да. Уч жагынан кессеңер, напор ал жагында аз, кичине эле суу чыгат. Ошондой эле логика. Мына бутакты деле учурагынан кессеңиз, мына жерден кессеңиз, азыраак өсөт. Бир 20-30 сантиметр. Түгүнөн кесип койсоңуз, өсөт. Биринчи галавалдар ошончо ылдыйрактан кесилген, күчтүү өссүн, бир эле жылда форма беренге жетишейин деп ошол максатта 20-30 сантиметрден кесип мүмкүн. Ошондой ыкмалар дагы бар да. Эми катачылыктары бар жалпысынан градус биринчи яруста кичине катачылыктар бар. Балким көчөт кичине ката келгендир, мына жерде бүчүрлөр өлүп калып келсе, ал өлү бүчүрдү тирилиш үчүн 2-3 жыл убакыт кетет. Өзүнөн өзү бул табигый жол менен тирилет ошо бүчүр. 2-3 жылдан кайрадан тирилип, бутак да пайда боло алат да. Бирок бизге убакыт өтүп кетет. Мыналар мөмө берет кийинки жылычы. Бирок туура форма берилгенде, мына жерлер мынандай бутактардан биякта бир экөө, мына жерде жетишпей турат азырчы. Мыналар дагы бир аз тарыраак болуп турат. Ошо керек. Сыртка кеткен, эки жак кеткен ташташым керек. Керек болсо мынандай калышым керек. Бул кете берсин, бул экөө параллель болот. Балким муну буяка ийип, буяка кеткен мындай багыттап койсоң болот. Буяка кылыпчы. Бул буяка алып толуктап кете берет да. Кыскасы, ар ким өзүнө жараша бутай берет. Бирок жалпы логикасын, физиологиясын түшүнүп алыш керек. Даракты сонунча биз эмне кандай ыкма менен бутасак, кандай форма берсек да, күндүн жарыгын болсо жакшы киргизүү керек дарактын ичине. Бардык жерине жакшы тийсе, жакшы фотосинтез болот, бүчүрлөрү жакшы мөмө бере турган бүчүргө айланат. Алар бүчүргө айланса, көбүрөөк мөмө берет, көбүрөөк мөмө берсе, өсүүсү жайлайт. Өсүү жайласа өзү деле мынтип ийилип калат. Кичине мөмө бергенденчи. Силер башында эле зубачка тысып кичине ийесиңер. Кийин андайдын эле кереги жок болуп калат. Ал нерсе бир канча жыл эле 2-3 жыл кыйналып койсоңор, нар жагы жакшы форма берилгенден, балага деле жакшы тарбия берилсе, нарагы ошодон кетет. Фундамент жакшы куюш керек да. Бул өтө маанилүү. Мына Сүйнөкө деле бая айтып өттүк, таштын буто обрезка, форма берүү, формировка деп коет да. Формировка өтө маанилүү. Анан буто мөмө берип атканда эле бутай бересиңер. Үчүн кескен эле буто эмес да. Ошондой жактары бар туугандар. Мен болсо мыналарды нөлдөн кесем, тазалайм. Мына жерден экинчи ярус пайда кылам. Буларды дагы аз бирөөгөн алдык. Мыналарды кенен градустарын калтырып 4-5-оны жолго дальше улаш керек да. Мына жактан эгер бутак чыгара алсак, мына жактан ыкмалар бар, ошол жолдор менен бутактарды чыгартып, көбөйтүп, шаптатып, мындай тар градустарды жоготуп, буларды 3 менен кеңейтсек болот. Мына окшон кенен элек. Мына кенен экен. Мисалы, мына туура эмес жакка кетип атат. Муну алып койсоң эле болот. Шактатып, кийинки жылдарда мына бүчүрлөрдү өлтүрүп албаш керек да. Эртең 1-ден 4гө чейин гүл ачат. Ошон үчүн аппак болуп калат. Ошонун бир 30% эле мөмөгө айланса жетет экен айсычы. Мына жерлерге кар яшып коюп койсоң кичине шаңдашууга жакшы болот. Бирок арыдан дагы мурда туура форма биринчи ролдо да, мына барак үчүнчү. Конгресс удобрение кандай болчу? Конгреске деле, алмага деле баардыгынын өзүнүн программасын түзүш керек. Ал үчүн
ар жердин топурагы бөлөк болот. Жолдун асфальттын арты менен биягы да бөлөк болот. Таш көмүрдүкү менен ноокаттыкы бөлөк, ош менен карасыныкы бөлөк дегенде, мына жердин топурагын анализ кылдырасыздар, 800 1000 сомго. Дарактарда 30 сантиметрге чейин, 30-дан 60-га чейин, 2-60-дан 90-га чейин 3 кыл бар. Кааласаңыз 60-га чейин 2 кыл эле кыласыз, 1000 сомдон 2000 сом акча кетет. Ар жерден топурак алып, анын жолдору бар. Кичине интернеттен карасаңар чыгат. Орусча деле башка маалыматтар. Ошо, анализ кылдырасыздар. Топурактын керек болсо чет өлкөгө бергиле, Москва жакын эле бизге. Толтур адам балдар барып келип атат. Ушулардан эле турпак берсеңер 1 килограммда, ошо анализ кылып жыйынтын жөнөтүп берет. Качка кыштакта бар ба? Жалбырагын анализ кылсаңар болот. Ошо жараша иштеш керек да. Азот көп болсо азот көп беришин кереги жок. Бекер эле акча чөнтөккө зыян да. Азот аз болсо бериш керек. Ошо нормасына карап берилет да. Анан карап туруп эле мынанча. Анан өсүүгө карап дедим го, мөмөрелектери 60-70 см. Значит, адам көп өсүп атабы, сен азот азыраак бер, же суну азайт. 2 саат берип атсаң 1,5 саат бер. 4 күндө бир кой атсаң 6 күндө бир кой деген сөз да. Мына күз салкындайт, август 15-тен бери кичине эмени азайтыш керек. Сунучу ушуш керек мына өсүп атканда. Жапжашыл бойдон эртең ноябрда кар жаап калат болсо, муналардын баары үшүп турат. Кереги жок. Бышырыш керек. Мындай кылып отунга айландырып, булар бышып атат. Отунга айланып, бүчүрлөрдү бышырыш керек, бутактарды бышырыш керек. Ошо жерден алып кириш керек. Суу кое берсең, любой эле дарак, өзгөчө жаңгак окшогон ары жок өсүмдүктөр жапжашыл болуп турат. Эртең кышка барганда ошонун баары үшүп турат. Кайрадан түбүнөн жоон болуп күчтүү чыгат, өсөт, көлөккө калат. Sen darak östürüşün gerek mesela otunu östürmeyi tasınlar. Sizler meme alış için östürüp tasınlar. Olmuşsa otun için terek tal jedep bizgeç. Koloniya kılıp atatdı adamlar. Türkçüler da na regina emelerde mene de var. Devreleri münerge çeyim. Yaş tipi yok da. Ondan bunday kişine giz bıçak mı giz olup başladı. Bütün çıkarıp dediler. Oşadan bu gevreler çıktı. Bak 5-6 tas jönelem de tayakta öldüler münerden. Bunday olup kaldı. Yemeğim bunday. Oşan çıkarış için. Eğer şakta bütür жок болсо же бүтүр болуп ошо шак чыгарбай аткан болсо ошону бутак айландырчу ыкмалар бар. Буну ошо кирбокка деп коет, бүтүр бар болуп турса, мен мына жерде бир бутагым жок, мына жерде эрте жазда бүтүр ойгонойн деп атканда же ойгонуп баштаганда бүтүр мынтип ишет биринчи. Ишеп анан кийин секин ачылып баштайт. Ошол мезгилде ара менен кабыгын гана отундан тийишпесиңер. Ичине ара менен чызасыңар. Мына Мерседестин эмелемасына элестеткеле 3 бөлүккө бөлүп коюн, 3төн 2си калат, 1 бөлүгүн чызасыңар кабыктын. Тегереткенде 3төн 1 бөлүгүн чызып эле коесуңар. Ошо бутак мынтип өсүп чыгат. Бул спур сорттогу алмаларда өсүшү кыйын. Мындай жер болсо делеби? Бул азыр келем ого туруп турсаңыз. Бул спур сорттогудо шакташ кыйын болгондордо кыйыныраак, шакташ жеңилирээк болгон гала голденге окшогон түрлөрдө да жеңилирээк. Себеби табиаты дагы маанилүү да. Генетики эмес да маанилүү. Анан эми ага келе турган болсок, сыйдан эч кандай нерсе жок. Ben ушинтип 3 кырсык кесип аткан Жумадылы Кемеров айтат, Шарон основатель, бу жерде медер бүтүр жок го, бу жерден эмне канча чыгат эми дейт. Уктап аткан бүтүр бар. Адам көзү менен көрбөйт, бирок ал тримордиум деген кичинекей мына точкалар болот. Ал качан бир дарак стресске киргенде, өлүп атам, жыгылып атам, урап калдым, мал сөйкөнү сындырып койду дегенде, атып ойгонуп чыга турган бүтүрлөр да. Кудай таалам ошондой эмеси, кошумча күчтөр бый план. Ошентип кессең, мына эч нерсе жок жерден деле уктап аткан бүтүрлөр ойгонуп шак пайда болуш эмеси болот. Бирок мына жерден мындай кылсаң, мына жерден шак чыгат деп айта албайм мен азыр. Ал чыкпайт деп алышып бүтүр болгон жерди шактандырышса болот, жеңилирээк алчы. Анан муну чызып, ошо чызганда деле бычак менен мынтип чызып койсоңор, ол жабык кичине эле ачылат да кайра эле жабып коет. Силер 2 мм калыңдыкта, баягы темир аралар бар, кичине 30 см. Темир аралар. Ошо темир аралардан экөөнү бириктирип туруп, сап жасап алып, мындай аралап, ошо чызып чыксаңар болот да, шактандырыш үчүн. Эми баардыгын кантип кылбайсыңар да, анча-мынча дараңар шактабай атат да. Ошо бир 100 дараңардан 3-5-өөнү ошентип койсоңор эртеде да, кыйла шактайт да. Бирөөнү эле эмес, ошо түштөн дагы бирөөнү кыгыла. Бирөөсү болсо бирөөсү болот да. Ошо Бүтүрдүн алдынан болобу же үстүнөнбү? Бүтүрдүн үстүнөн кылсаңар шак чыгат. Бүтүрдүн астынан кылсаңар, онун өсүүсү начарлайт. Эгер мен мына бутагым күчтүү өсүп кеткен. Мен мунун өсүүсүн начарлаткым келсе, астынан чызам, ошол эле чызыптычы. Мына жакта суу жана сууда эриген эме кислемада келет, жашыл кабыгында кислема деп коет каналда. Адамда деле артерия вена 2 кан тамыры бар, кутта ошондой кислема, флейма деген бар. Кислемадан өдөгө чыгат да, ылдыйдан тамырда суу жана сууда эриген заттар тамыр аркылуу чыгат ошо кислема менен. Сиз ылдыйынан кессеңиз ошол өдөгө өтпөй калат дагы, муну тосуп калат, мынтип айланып өтөт да, баягы суу агып келатканда эле буруп мындай өтүп кетет ошо бутактан. Ошого мына азыраак келип калат, бул өсүш начарлайт, кичине алар менен теңделип калат. Сен секиндеп тур, мына күчтүү өсүп алсын дейсиң да. А берки бутак чыкпаса, үстүнөн кесип койсоң, суу баары эле жерге тие берет, удобрение бар тие берет, жарып чыгып кетет да. Логикасы ошо, жөнөкөй эле. Нал медер, мынау карлик алмаларгачы бакып
көп бамдадым да. Кайчы барго. Рол ойнойт экен, а? Рол ойнойт. Рол ойнойт экен, а? Берки биздики стандартка билесиң. Биздегилерди мен өзүм тажрыйбамда байкадым да, айырма берет экен. Кайчынын несі дейсің? Жо, баягы жоондуктары специально баягы карликке деп баягыларды, карликтин кайчылары. Жо, ооба, ошол баягы фигуралары эми баягы түзүлүштөрү бөлөкчө болот экен. Мен ошодон баамдадым да, мен жеке мен пикирим, аны дагы билбейм. А биз кылып коебуз, чийип кетет же калтырып коет кишини. Туура, мисалы мына Суйнака деле 1,5 миң сомго Россиядан японский не деп самурай деген ары алган. 1,5 миң сомго мен 300 сомдук эле арам бар да. Кичинекей мындай салон жаап койсоң, ошонун оригиналдары 1,5 миң сом экен Россиядачы. Бул 2 жумурдагы баа. Азмаш 2 миң болду, бирок экөөбүз араласак меники одур-бодур кылып чыгарат. 300 сом менен. Аныкы түп-түз болуп чыгарат да. Бул сапатка берсе Япониянын ошо полисат деген эмесин мен деле алып колдонуп атам баягы секаторун 800 сом 900 сомдук. Кичинекей чоңу дагы бар 1,5 сом. Алар кыйла жакшы, мага жагып колдонуп атам. Эми 3000 сом, 4000 сом аппарат менен бузулдап кете турган кылкулар бул силердин тыйныңар эле жашап отурган нерсе. Бирок биринчи үйрөнүп алганга чейин бир 500 миң сомдук эле жетет. Жакшы үйрөнүп күчтүү болуп кетип атсаңыздар, анан ошо 3-4 миң $100 алып кылса болот да. Мен жеке одур-бодур болуп кетет экен да баягы. Бирок чызып эме болуп кетиш жагынан туура. Ошо баамдадым да. Басына жараша көбүнчө араларда ошондой да. Кайчылардан дагы. Кайчы эми басына жараша эле өзүнүн качествосын айтып коет да. Европанын кокон гиластары булар. Regina менен Cordia экен бул жерде аралаш. Көп жылдык гиласка чаңдаштырыш максатында эгилиптир. Негизи Cordia Reginaга караганда 10 күн эртерээк пышат. Эртерээк акча болсо болот. А Regina 10 күн кечирээк.